балыкчынын коммуналдык чарбасына 36 жаңы техника тапшырылды. Аларды сатып алуу үчүн 100 миллион сом жумшалган. Техникаларды тапшыруу аз эмне Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушуга чейин 100 миллион акча бөлүнүп, мына шаарга керектүү техникалар кабыл алынды, сатылып алынды. Балыкчы шаарынын мэрини мына Жантаевди жаңыдан койгондон кийин бир карап көрдүк да. 2-3 айдан бери байкап көрдүк. Көрсөк бул бала иштегенге жөндөмү бар экен, иштеп атат. Мындан ары дагы жакшыраак, көбүрөөк иштеш үчүн балыкчы шаарын мындан ары эми комплекстүү жакшынакай өнүктүрүү үчүн анда мамлекет тарабынан чоң финансылык каралышы керек экендигин президентибиз белгилеп өттү. Кечээ ошо командировка кетердин алдында балыкчы шаарына 500 миллион сом акча бөлүү боюнча чечим чыгарды. Бизде 1800 квартира жасалат, общий 800 квартирада. Баштаган осудан 2 ай болду. Учурдагы энергетикалык тартыштык сабырыбызды сынаган убактылуу көйгөй. Бул тууралуу президенттик администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков социалдык тармактагы баракчасына жазды. Анын айтымында, айрым жерлерде жарыктын өчүрүлүшү ыңгайсыздык жаратып жатканы анык. Электр энергиясына байланышкан талкууларды улай, мен дагы өз пикиримди билдирүүнү туура көрдүм. Туура, айрым жерлерде жарыктын өчүрүлүшү ыңгайсыздык жаратып, элдин нааразычылыгын туудуруп жатканын көрүп жатабыз. Андай жагдайларда өзүм да жашайм. Ошондуктан жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайм. Бирок мунун дагы өзүнүн жүйөлүү себептери бар. Мамлекетибиз бүгүнкү күнгө чейин Совет доорунда, тактап айтканда 60-70 жыл илгери курулган КЭСтердин эсебинен жашап келди. Тилекке каршы, эгемендүүлүктү алгандан кийин узак убакыт бою дээрлик 30 жыл аралыгында жаңы энергетикалык булактар курулган жок. Ал аралыкта калктын саны өсүп, ар жылы жүздөгөн жаңы имараттар, завод, фабрикалар курулууда. Алардын баары электр энергиясына муктаж. Натыйжада бүгүнкү күндө жарык тартыштыгы жаралып жатат. Бул көйгөй азыр эле чыккан жок. Мурда да бар болчу. Бирок ал кезде маселе альтернативдүү жол менен чечилбей, кошуна өлкөлөрдөн кымбат баада электр энергиясы сатып алынып, элге арзан сатылган. Натыйжада мамлекет карызга батып келе берген. 2021 жылдан тартып, президентибиз Садыр Жапаров энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу багытында реформаларды баштады. Көп жылдар бою айтылып, бирок ишке ашпай келген Камбар ата бир ГЭСтин курулушу башталды. Бул ГЭСтин кубаттуулугу 1860 мегаватты түзөт. Ал толук ишке кирсе, Кыргызстан электр энергиясын экспорттоочу өлкөгө айланат, дейт Орунбеков. Ал ошондой эле өлкө боюнча чакан жана орто ГЭСтерди куруу аркылуу энергетикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү аракеттери жүрүп жатканын белгилеген. Бишкек-Ош жолунда жылынуучу жайлар уюштурулду. Кар жаап, жолдор тайгак болуп жатканына байланыштуу өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан айдоочулар менен жүргүнчүлөр үчүн убактылуу жылынуучу жайлар уюштурулду. Сапарга чыккандарга куткаруучулар тарабынан ысык тамак берилүүдө. Ашууларда тыгын болбошу үчүн оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө дагы эле күчүндө. Учурда Сосновка, Алим жана Арал өткөрмө бекеттеринде 199 жүк ташуучу унаа токтоп турат. Кызмат акысы $100 10 000 долларга чейин болгон. Калкты тейлөө борборунун кызматкери кармалды. 1 май райондук калкты тейлөө борборунда иштеген кызматкер ортомчулар аркылуу кыргызстандык жана чет элдик жарандардан акча алып турган. Ортомчулар кардарларды таап келген. Ал эми борбордун кызматкери аларды кезексиз кабыл алып, документтерин ыкчам бүтүрүп берген. Кызмат акы $100 10 000 долларга чейин бааланган. Бул иш боюнча 3 адам, 1 кызматкер жана 2 ортомчу кармалды. Ал эми чет элдик жарандарды жашаган жеринен башка аймакка каттап турган кызматкерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кыргызстан Сирияга 150 тоннадан ашык кум жардам жеткирди. Жардам жеткирүүнү президенттин тапшырмасы менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Тышкы иштер министрлиги ишке ашырган. Атайын өнөктүктүн алкагында un, күрөч, кум шекер, өсүмдүк майы жана башка азыктар жеткирилген. Ошто мэрия кызматкерлери түнгө карабай жер айдап жатат. Озгур айылынын Кызыл Кыштак аймагында мэрияга караштуу 200 гектар жер бар. Жыл аягына чейин үлүш жерге күздүк буудай себилип бүтүшү керектиги айтылган. Ош шаар мэриясына караштуу Кызыл Кыштак аймактык башкармалыгынын Озгур участкасында 200 гектар жер аянтта күздүк буудай себүү иштери жүрүп жатат. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги менен Курулуш министрлигинде иштегендер коррупцияга шектелип кармалды.
Алар Бишкек шаарындагы тигүү цехти пайдаланууга берүү боюнча актысына кол койбой, атайын созуп келишкени айтылат. Кийин кол койгон акысына курулуш министрлигинин кызматкери арыз ээсинин $2000 опузалоо жолу менен өндүрүп алган. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкери болсо, Эм банкына 27 000 сом которууну талап кылган. Чектүүлөр 5 ноябрь күнү акча алып жаткан жеринен атайын кызмат тарабынан кармалды.